Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер, сиздерди 7 ноябрь кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Мындан туура 98 жыл мурда 1924-жылдын 7 ноябрында Эркин тоо гезитинин биринчи саны жарык көргөн. Бул биздин жалпы кыргыз элинин, мамлекетибиздин, маданиятыбыздын тарыхы. Мына ошондон бери Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев сыяктуу улуу инсандарыбыздын жолун жолдоп, кыргыз элинен небир чыгаан, калеми курч, таланттуу журналисттер чыкты. Алардын акыркы мууну, мындайча айтканда төбөсү көрүнгөн, сөз баккан, эл журтубузга таанымал басма сөз өкүлдөрү сиздерсиздер. Бүгүнкү күндө 4 бийлик катарында саналган массалык маалымат каражаттары сот тутумунун ачык айкындуулугун, адилеттүүлүгүн, айрыкча элдин сот бийлигине болгон ишенимин жогорулатууда таасириңер чоң экендигин тана албайбыз. Сот тутуму Кыргызстандын аймагында эмгектенген ар бир журналист, кабарчы, аналитик, блогерлерди алардын коомубуздун, мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө кошуп жаткан салымын жогору баалайт. Мыйзам үстөмдүгү, адамдын эркиндиги жана укуктары жогору турган ар бир өлкөдө өнүгүү болот. Демек сиздердин жардамыңыздар менен мамлекетибиз сөзсүз түрдө өнүгүү багытына келе жатат деп ишенем. Мындан ары дагы сот тутуму менен элдин ортосундагы өз ара байланышты жакындатып, чыңай бересиздер деп ишенем. Коомдун көзгүсү, жакшылыктар менен ийгиликтердин жана акыйкаттыктын жарчысы болууну уланта беришиңиздерге тилектешмин. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалайм. Калемиңер курчуп жазган ар бир маалыматыңар чыгармачыл эргүүдөн жаралып, өлкөбүздүн жакшылыгына, өнүгүүсүнө багытталсын. Эркиндикти туу туткан өлкөбүздө көз карандысыз ой жүгүрткөн калыс журналисттер көп болсун.